Заргын тапылган билесиң. Ташы эрисе, эзгүн сарса атка минсе гана бар болду. Жанагы алтын палтын жок эле жазак эле бир басма эл менен тартып эле эми отуруп алсак. Биз боевой эрлерге отурабыз, сен жумуш ал. Качыранды жок. Бир топто турсак эле деңиз пиштик болот эле боевой эле. 40 айгы минуп алып 40 жигит көчөгө чыксак эле кетчилер кетет, каччылар качат, алчылар калат да. Gün hakkında kırdak buyursa morsuslaydı o kadar. Biz bunda öyle diversanttарды жиберип эле рубилингтерди өчүрүп салабыз мı? Десанттарды хатта olacak дегенде. Токтойт, бүт машинада, заправкаңдагы жашоо. Мен кыргыз элин башкарып атам деген акмактардын бардыгын оозуна таш кабып кирет болсо келип калды турат. Алар камчылайбыз, өлтүрбөйбүз, камчылайбыз. Ордун көргөзөбүз да. Самый основной жанагы биринчи жүргөн костякты топтош керек да. Ошол костякты биринчи топтош керек. Андан кийин иш кетет анан жеңил. Бир оговорка, бир мнение. Баш бириктеш керек, башка вариант жок. Баарын эле ой максат бирде. Только надо начать дегендей. Ячейкалерге койду да. Буйруган күнү келет. Баардыгы даяр бололу деген ойдойбуз да. Биякта деле баардыгы уже өзүнө калды да. Acılarga ayttım, deme koygula dedim, pragon. Mufti olsa hiç kim canazasını buyurmayı yok dedi. Tutturardı. Sen maksatın ne olur? Maksat bolboy. Maksatın orduga men baram. Muftinin orduga men baram da mufti ol. Başındagılar ele çoğulu öyle bir seçimge gelgele boldu alan kalganын bileşetler, gelbetler. Хорошо. Биякта деле чогулчулар бар да. Орозого чейин бир чогулуптур, бир тыянактуу чечимге келип алсаңар, анан орозодон кийинки уже ход коридор ачык да. Кыргызстанда массалык башаламандык уюштурууга шектелгендер кармалды. Арасында экс-депутат бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 20-декабрда Кыр куруу жети дуан ынтымагы коомдук бирикмесинин айрым мүчөлөрү наразы болгон жарандарды чогултуп, массалык башаламандык уюштурууга чакырган. Жолугушууларды байма-бай өткөрүп турушкан. Бүгүн алардын жашаган жерлери тинтилип, граната, чолок мылтыктар, тапанча жана ок-дарылар, камуфляж кийимдери, атайын бет каптар, баңгизат, диний адабияттар, унаа номерлери, уюлдук телефондор табылган. Бул иш боюнча 11 адам кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ички иштер министрлиги жарыялаган видеодо кишилер массалык башаламандык уюштуруу үчүн пландарын талкуулашууда. Алардын бири муфтийдин ордуна барарын айткан. Булак Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мыйзамсыз кирген автоунааларды легалдаштыруунун баасы айтылды. Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келген бир автоунаны легалдаштыруу үчүн болжолдуу 100 000 сомдон алынат. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо агенттигинин жетекчисинин орун басары Бактыбек Шералиев 24 февралда 1 радионун эфиринде билдирди. Бардык автоунаалар үчүн бир эле баа коюлат. Автоунааны мыйзамдаштыруу үчүн алына турган жыйымдын болжолдуу баасы 100 000 сом деп белгиленип жатат. Айдоочу мындан тышкары мамлекеттик номер жана каттоо күбөлүгү үчүн да төлөшү керек. Ошондо болжол менен 102 000 сом болуп калат, деди Шералиев. Булак Азаттык. Алымкадыр Бейшеналиев бизди алдаган экен. Депутат дарыгерлердин айлыгы боюнча үн катты. Жогорку кеңештин депутаты Ырысбек Атажанов саламаттыкты сактоо министри Эркен Чечейбаевдин өлкө боюнча дарыгерлердин айлык маянасынын көлөмүн сурады. Анда министр дарыгерлердин орточо айлыгы 30 000 сом экенин айтты. Депутат бул боюнча мурдагы министр Алымкадыр Бейшеналиев аларга калп айтканын билдирди. Учурда врачтардын айлык маянасы канча? Азыркы учурда орточо айтканда орточо эсеппен 30 000 сомдун тегерегинде. Канча? 30 000 сомдун тегерегинде орточо. Мурунку министр Алымкадыр Сабирдинович анда калп сүйлөгөн экен да жогорку кеңеште бизге маалымат берип, врачтардын айлык майнасын 120 000 сомго чыгардым деп айткан да. 30 000 бул абдан аз. Негизичи биз эми врачтарга
мед айымдарга салмасы сатуу тармагында иштеген бардык эле ошол жумушчулардын айлык майналарын көтөрүш керек. Мен билишимче бухгалтерияда иштеген, ФХУда иштегендердин айлык майналары бир 7.000-8.000 эле болсо керек деп ойлойм. Туурабы? Мен бухгалтериянын айлык майнасын баягы тактап билип берейин, азыр маалымат жок. Аз го деп ойлойм да. Аз, ооба. Баарын эми айлык майналарын көтөрүш керек да. Анан Мектептерде 1-класстан 9-класска чейин илим сабагы өтүлө баштайт. Бул тууралуу Билим берүү академиясынын вице-президенти Мелис Музулманов билдирди. Анын айтымында бул жаңы предметтин ичине химия, биология, физика сабактары кирет. Ал эми 10, 11, 12 класстарга химия, биология, физика сабактары өз-өзүнчө бөлүнүп өтүлөт. Жаңы сабакты буга чейин биология, химия, физикадан берген мугалимдер өтөт. Аларга бир китеп болот. Кийин атайын илим сабагын окута турган адистер даярдалат деген ал. Жалпы трансформациянын алкагында бир топ интеграцияланган предметтер кирет деп айтып келатабыз. Бул жалпы дүйнөлүк практикадагы бир илим деген предмет. Бул предметтин ичине физика, биология, химия предметтери кирет. Бул сабак илим сабагы 1-класстан баштап 9-класска чейин окутулат. Ал эми 10, 11, 12 класстарда профилдик окутуу катары физика, биология, химия сабактары өз-өзүнчө окутулат. Учурда ал илим сабагы окутула турган 3 предмет боюнча мугалимдер учурда окута берет. Ошол предметти бир китептин алкагында 3 мугалим окута берет. Физика, химия, биология мугалимдери. А келечекте буйруса атайын илим сабагын окута турган адистерди даярдоо бул жогорку окуу жайлар менен биргеликте жолго коюлат.